Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы астында өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүү маселеси каралган. Биз элдин угуп, ачуу чындыкка көңүл бурушубуз керек. Өлкөдөгү коррупция менен күрөш жалпы улуттук мүнөзгө ээ болуш керек. Коррупцияга каршы күрөш укук коргоо органдары менен эле чектелип калбайт. Күрөштү бардык чөйрөдө бийликтин жогорку эшелондорунан тартып, ар бир айыл өкмөтүнө чейин жүргүзөбүз. Коомду коррупция деген илдеттен тазалашыбыз керек. Бул күрөштө эң башкы күч президенттин саясий эрки. Кыргыз элимдин жалпы журттун алдында коррупция менен күрөшүү менин мамлекет башчысы катары ишимдеги эң приоритеттүү маселе деп мен айткам. Мындай саясий эрк менде бар, мен ал күрөшкө урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү мен даярмын. Бул жыйында президент сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы айрым таза эмес кызматкерлер ар кандай көмүскө схемаларга тиешеси бар экенин баса белгилеп, бул органдар өздөрүнүн системасындагы коррупцияга туруштук бере албай жатканын, күч органдарын катуу сынга алышы жана коррупцияга малынгандарды эл душмандары, саткындарга теңеши эл ичинде жакшы пикир жаратты. Көтөрүлгөн маселелердин баары мен туура деп эсептейм. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин тарабынан. Себеби маселенин баары тең негизи ошо айтылып эле калбастан колго алыныш керек да. Элдердин дагы сезимдери, мисалы Сооронбай Шариповичке ар бир адамдын жүрөгү ойгонуп атат. Ошо көчөккө эмеден кийин ар бир жаран кыргызынын жаш балдардан эмесине чейин айтып атат. Жакшы поступление кылды деп. Коррупционерлерди камаш керек. Мисалы кылдыбы, колу менен кылып атышат алар, мисалы. Акчаны чет мамлекеттерге которуп атышат. Же ошол коррупцияны алып бир ошол айылына барып бир завод, фабрика куруп койсо бир жөн. Же курган завод, фабрикалары жок. Акчаны алат чет мамлекеттерге коротуп атышат, мисалы. Президент жакшы айтпады. Жакшы мындай замечанияларды берди. Ошол иштерди оңдош керек. Демек президент айтып аткандай ал иштер жолго коюлат да. Менимче азыр жакшы стабилдүү багытка түштүк деп айтсак болот. Президенттин сөзү абдан жакшы сөз болду. Себеп коррупция дегендин күчөп аткандыгын, аны таптакыр жое албай жаткандыгын эмгек кылып аткандары бул өзү чоң маселе. Себеп коррупцияны жоймоюнча мамлекетибиз, элибиз текшөнүкпөй атат да. Коррупцияга малынган кишилер байып, жалпы карапайым кишилерге бир нече зыяндардын келип атканы бул ачык болуп атат. Бирок эми коррупцияны таптакыр жоюп жибериш кыска мөөнөттүн ичинде өтө кыйын нерсе. Бирок ошого карата аракеттер болуп атат. Туура айтты да, мен колдойм, кошулам да буга. Эми бизде коррупция тамырлашып кетти, чиеленишип кетти да. Анан, конечно, буну менен күрөшүшүбүз керек. Бул коррупция менен мындай комплекстүү иштеш керек да. Бардык укук органдары, коомдук уюмдар, ошол эле өзүбүздүн бийлик адамдары, жогорку кеңеш ушундай бир комплекстүү даже бир программа кабыл алып, анан ошонун негизинде иштеши керек да. Коррупциялык элементтердин президент тарабынан туура баса көрсөтүлдү. Эгерде мамлекеттик органдар тарабынан, укук коргоо органдар тарабынан ошого кандайдыр бир көмөк көрсөтүлбөсө, сөзсүз бул мынчалык чоң ийгиликке жетишмек эмес коррупционерлер. Ошондуктан бул жерде биз коомчулуктагы жардам беришибиз керек. Ошол болуп аткан коррупциялык элементтер жөнүндө, терс көрүнүштөр жөнүндө өз учурунда компетенттүү органдарга кабарлап, Коопсуздук кеңешиндеги айтылган сөздөрдүн бардыгын эл жакшы туюп турат, жакшы сезип турат. Эгер ушул оңунан ишке ашырылып кеткен болсо, Кыргызстанда коррупциянын аягы бат эле тыйылат. Мына айтылып эле келатат элдин ичинде. Чоң акулалар өздөрү жеп, өздөрү кутулуп кетип атат ушундай иштерден деп атат. Ал эми чабактарга малып атат дейт. Туп-туура ушул. Эгерде биз чоң ушул чиновниктерди, чоң акулалардын башын кесмей сайын, бул коррупциянын аягы эч качан тыйылбайт да. Ал жыйындан көп өтпөй президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алганда, ага коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышын тездетүүнү табыштады.
Мамлекет башчысы кыска мөөнөттө коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин талдап, айрым маселелерди кайрадан карап чыгуу милдетин койду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдында олуттуу маселе турат. Мамлекеттик түзүмдөрдөгү коррупция менен күрөш жүргүзүүдө жыйынтык керек, деди президент. Биз дайыма натыйжаны күтөбүз да. Биз мисалы канчалык эксперттер же башка изилдөөчүлөр коррупциялардын схемаларын ачык айкынга чыгарса да, эң акырында натыйжасы эмне болот? Демек, ошол коррупцияга жол берилген адамдар кандайдыр бир жаза алыш керек. Же ушундай киши күнөөлүү деп ошол жөнүндө баарын айтылып, ачык айкындыкка чыгарылыш керек да. Тилекке каршы биз жалпы схемаларды ачып атабыз, бирок ошол схемаларды пайдаланган адамдар эч кандай ачыктыкка чыкпай атат. Ошондуктан мен ойлойм, ушул жыйындын негизги идеясы ушул бизге кандайдыр натыйжаларды көрсөткүлө деген ушундай чакырык же буйрук катары караш керек да. Өткөн жылдары коррупцияны алдын алуу багытында мыйзамдар чыгып, антикоррупциялык иштерди координациялоо жөнгө салынганы менен булар жетишсиз. Коррупция менен чечкиндүү күрөштү мындан ары да күчөтүш керек, дешет серепчилер. Азыркы учурда деңгээли балким бир аз ылдыйлады, себеби көпчүлүк учурда ачыктык, айкындык деп атпайбызбы, бюджеттик жактан, анан мамлекеттик сатып алуулар жагынан абдан көп жумуштар жасалып атат чынында эле. Бирок ошол эле убакта коррупционерлер жаңы схемаларды ойлоп табышат. Кээ бир мисалы иш-чаралар эмгиче аткарыла элек. Ошонун эсебинен коррупциянын деңгээли бир калыпта эмес да, кээде көтөрүлүп кетет, кээде азайып кетет, ушундай болуп атат. Кыргыз армиясында дагы баягы коррупция орун алып келатпайбы? Ошонун ичинен көбүнчө бизде военкоматтарда, комиссариаттарда болуп аткан. Анан азыр деген законду атайын законду алмаштыруу болбоду. Ушу коррупцияны кандайча кылып жоёбуз деп атайын закон алмаштык, мына 3-жылга кетти. Ошого карата азыр деген чын айтканда военкоматтарда жок эсе болуп калды. Мына армияга келбеген, аскер кызматкерге кызматты аткарбаган уландарыбыз баягы мамлекеттик кызматка турбайт, күч түзүмгө кызматка алынбайт деген закон чыкканы, азыр деген бардык уландар мына азыр военкоматка өздөрү келип, жанагы мурда чоңдун балдары келчү эмес. Жалаң кедей дыйкандын армиясы болуп кеткен мурда. Азыр деген Кудайга шүгүр, билимдүү, илимдүү балдар келип, өзүнүн жакшынакай кызматын, чоңдун балдары келип, кызматын аткарып кетип атат. Бул да болсо закондун иштешкен. Закон кандай алмашса, законду кандай кылып баягы ишке ашырса, коррупция деле токтойт экен. Мына азыр деген Кыргыз армиясында законду алмаштырып коюшту эле жогорку кеңештен. Азыр биз деген аябай мурдагыдай баягы качып кеткен бала жок. Өзүн өлтүрөм деген жок. Гаупакта бир эле киши калыптыр азыр. Киши жок. Абдан жакшы. Көрдүңөрбү? Ошондуктан бул чыккан закондорду гана аткарышыбыз керек биз. Коррупцияны жаратып жаткан себептер жоюлбаса, ал кайра эле кайталана берет, күрөштүн жыйынтыгы чыкпайт. Президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, бул багытта бардык кылмыш иштерин инвентаризациядан өткөрүү жана тиешелүү кызмат адамдарынын иш-аракеттерине юридикалык баа берүү тапшырмасын берди. Учурда мамлекет башчысы укук коргоо, көзөмөл жана сот системаларын тазалоо боюнча токтоосуз чараларды көрүүнү, аяосуз күрөштү улантуу багытындагы жумушту күчөтүүнү күч структураларынын жетекчилеринен катуу талап кылууда.